Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бабанов бүгүн УКМКга суракка кирди. Бир нече сааттап суралып жаткан саясатчы камалып калышы мүмкүнбү? Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү Кундуз Жолдубаева аскер прокуратурасына суракка чакырылды. Жалгыз бой эне кичинекей кызын жетелеп суракта жүрөт. Самара Каримова Кремльде концерт берет. Билет баасы социалдык тармак колдонуучуларын чууга салды. Бүгүн Өмүрбек Бабанов Онадырдагы сөзү үчүн УКМКга суракка кирди. Бабанов президентке жана күч органдарынын жетекчилерине аны аэропорттон эле кармап кетпей, үй бүлөсүнө жолугуп кичи мекенине барууга мүмкүнчүлүк берген үчүн ыраазычылык билдирди. Президенттик шайлоодо экинчи орунду алган саясатчынын башына айланган сур булут жана баскан жолу тууралуу алдыдагы сюжет. Кыргызстанга бир жума мурун кайтып келип, кичи мекени таластык кыдырып чыккан Өмүрбек Бабанов эми укук коргоо органдарын кыдыра баштады. Түлөөдөн кийин эле тергөөгө алына баштаган Бабанов кечээ Кыргызстан банкы боюнча финансы полициясына 4 саат сурак берип чыкса, бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине 2017-жылы Оштун Онадырындагы айтылуу тизелеп жашаганча тик туруп өлгөн жакшы деген сөзү үчүн суракка кирди. Белгилүү тилчи, филолог Үмүт Култаева баштаган эксперттер Өмүрбек Бабановдун Онадырдагы сөзүндө эч кандай кылмышка чакырык жок деп корутунду чыгарган менен Онадыр президенттик шайлоонун нугун бурган окуя болуп калды. Мен болсо Онадыр боюнча айтып койгум келет. Онадыр боюнча толук кандуу менин видеомду карап чыксаңар, эми болсо ошол видеодон көрсө болот да, ошол жерде чакырык барбы же чакырык жокпу. Ошол жерде мен кайрылып атам. Жана бандиттерден коркпогула деп, баарын коркутуп атканда коркпогула деп. Келип туруп добуш бергиле деп, ошол негизинде болду. А мен жанагы айткан чөгөлөп турганча тике туруп өлгөн деп мен болсо ар бир областка барганда айттым. Коркпой келип добуш бергиле деп туруп, ошол негизде болгон чакырык. Өмүрбек Бабановго 2 жыл мурун дагы бир төңкөрүш жасоого даярдык көрүү боюнча кылмыш иши ачылган. Бирок ал иш боюнча камалган депутат Канат Исаевдин камактан чыгып гана болбостон азыркы бийликтин парламенттеги негизги таянычы болуп жаткандыгын эске алганда, ал кылмыш иши дээрлик жокко чыкты десек дагы болот. Бирок кыскара элек. Атамбаевден дагы эле көңүл калбай жүргөн адамдарга кайрылып кетет элем. Бул менин сөз эмес, бул хадистеги сөз. Bir туган менен кол түшкөн адамдан алыс бол деген. Bir туганына жакшылык кылбаган адам кыргыз элине жакшылык кылабы? Же башка адамга жакшылык кылабы? Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кайтканда ал премьер-министр болот деген сөздөр арбыда. Бирок финансы полициясы суракка чакыргандан кийин саясат боюнча мурдагы позицияма турам деп кайталады. Эске салсак, президенттик шайлоодон кийин чет өлкөгө чыгып, депутаттык мандатын тапшырып, саясаттан кеттим деп жарыялаган. Бирок быйыл жазында берген маегинде Республика партиясы 2020-жылкы парламенттик шайлоого сөзсүз катышат деген. Сөз түрдө 2020 жылы Республика партиясы, бул бир эле Бабанов эмес, Республика партиясында татыктуу бүгүнкү күндө жогорку кеңеште депутаттары да бар, башка айылдык кеңеште депутаттары бар, жөнөкөй мүчөлөрү да бар. Алар сөз түрдө шайлоого катышат деп мен ишенем. Өмүрбек Бабановдун саясаттагы жолу 2005-жылы башталган. Таластын Кара Буура округунан депутат болуп шайланып келген жаш саясатчы 24-марттагы революциядан кийинки бийлик талашта Феликс Холовду колдогон. 2006-2007-жылы оппозициялык реформа үчүн кыймылы менен биргеликте Бакиевтерге каршы ноябрь митингтерине активдүү катышып, каржылап дагы турган. 2007-жылы өткөн парламенттик шайлоодо КСДП партиясынын тизмесинде биринчи болуп шайлоо штабын башкарган. Шайлоодон кийин жарандыгына байланыштуу соттук иштерден улам мандат берилбей, соттон утуп чыкканына карабастан, анын ордуна депутат болгон Роза Отунбаевага мандатын берген. 2009-жылы Бакиевдин вице-премьер-министри болуп кыска убакыт иштеп, отставкага кеткен. 2010-жылы апрель революциясы болоор алдында оппозиция өкүлдөрүнө саясаттан кеткендигин айтып, Бакиевге каршы күрөшүүдөн баш тарткандыгы айтылып жүрөт.
Бирок революциядан кийин Республика партиясын негиздеп шайлоодо жеңип чыккан. Шайлоодон кийин Алмазбек Атамбаев коалиция курай албай жыдып калганда Өмүрбек Бабанов реваншисттер менен эмес, революциячыл күчтөр менен кайрадан коалиция курап Алмазбек Атамбаевди премьер кылган. 1 жылдан кийин өзү премьер-министр болуп, 9 айдан кийин кызматтан кеткен. 3 жыл саясатта дымып жүргөн Бабанов 2015 жылы парламенттик шайлоону кайрадан жеңип алган. 2017 жылы президенттик шайлоодо Алмазбек Атамбаев сүрөгөн Сооронбай Жээнбековго жеңилди. Өмүрбек Бабановдун саясаттагы жолунан улам күткөндү билген саясатчы экендигин билүүгө болот. 2020 жылы парламенттик шайлоодо 2010-2015 жылдардагыдай жарк эте алабы же жокпу, убакыт көрсөтөт. Кримтөбөл Азиз Батукаевтың жактоочусу Али Касымов үй камагына чыгарылды. Ал 26 октябрга чейин үй камагында болот. Бул тууралуу 1 май райондук милициясынан билдиришти. Али Касымов 2 августта Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун чечими менен камакка алынган. Андан соң Касымов коргоочусу менен бирге 16 август күнү тергөө менен кызматташуу жөнүндө өтүнмө каты менен кайрылган. Сапар Исаковтың абалы жакшы эмес, ага так диагноз коюлбай жатат. Анысас келгенсип жакындарын көрүүгө, жолугууга уруксаат берилбей жатат. Бул тууралуу анын мурунку кеңешчиси Гүлнура Төралиева билдирди. Бүгүн гана жубайы Малика Арстанбекованы болгону 3 саатка жолугуп чыгууга уруксаат берилди. Адвокаты Нурбек Токтакуновдун айтымында Исаков оор абалда ооруканага жеткирилгенде дагы жубайын жанына киргизбей койгон. Айта кетсек, Сапар Исаков учурда УКМКнын тергөө абагында отурат. 16 августта аны инсульт алып, ооруканага жеткирилгендиги айтылган. Исаковго омуртка артериясынын синдрому деген диагноз коюлган. Исаковдун баш коргоо чарасынын мөөнөтүнүн узартылышы боюнча жактоочулардын даттануусу бүгүн шаардык сотто каралды. Ал ТЭЦ-теги коррупция боюнча камакка алынган. 2 күн мурун Суу Самырда бир үй бүлө бараткан унааны сүзүп качкан унаа дагы деле табыла элек, изделип жатат. Үрөй учурган кырсык боюнча кылмыш иши козголгон. Каза болгондор кечээ Оштун Ноокат районуна караштуу Ынтымак айылында жерге берилди. Белгилей кетсек, 18 августта Суу Самырда 3 унаа кагышкан жол кырсыгынан бир үй бүлөдөн 4 киши мерт кеткен. Алар Суу Самыр жайлоосундагы боз үйдө 2-3 күн эс алып Бишкекке бара жатышкан. 1982 жылы туылған Ильяс жананын 1982 жылы туылған жубайын Наргиза. Алардын 4 жаштагы кичүү уулу менен 6 класста окуган улуу баласы каза болду. Үй бүлөдөн аман калган 6 жаштагы кызы учурда Бишкек шаарындагы номер 3 балдар ооруканасында операцияга даярдалып жатат. Маркумдар кайра Россияга кетүү үчүн Ноокаттан Бишкекке жолго чыгышкан экен. Жолдон Суу Самырга балдарын эс алдырганга кайрылышкандыгын туугандары белгилешет. Үй бүлөнүн 6 жашар кызы жетим калды. Россияда жол кырсыгына кабылган 3 кыргызстандыктын абалы дале өтө оор бойдон. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилиги кабарлады. Элчиликтин маалыматына караганда, окуя 17 августта Мытищи шаарында болгон. Кыргызстандык жаран катуу ылдамдыкта айдап бараткан автомашина жолдун боюндагы жүк ташуучу машинаны сүзгөн. Айдоочу жана машинанын ичиндеги 3 кыргыз жараны ооруканага жеткирилген. Айдоочунун абалы дурусураак болгондуктан ал жалпы травматология бөлүмүнө которулду. Калгандары реанимацияда делет. Элчиликтин кызматкерлери жабыркагандардын туугандары менен жолугуп тиешелүү маалыматтык жардамын беришкендигин белгилейт. Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт. Элчи Аликбек Жекшенкулов Азаттыкка алардын көбү 1 миллион 200 миңи Россияда экендигин билдирди. Элчинин айтымында алардын 500 миңдейи орус жарандыгын алышкан. Дордой базарында иштеген Кытайды камуфляж кийип бет кап тагынган 3 киши тоноп $300,000 тартып кетишкен. Кылмышкерлер BMW унаасын айдап келип, Lexus RX 300 унаасын айдап бараткан Кытай ишкерин бет маңдайдан сүзүп, унаадан дароо түшүп, унаасынын салонундагы акчасын уурдап кетишкен. Окуя 19 август күнү Дордой базары жактагы Келечек конушунун бурулушуна жакын жерде болгон. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы аталган фактыны тастыктады. Саат 15:20 шаардык милициянын күзөт бөлүмүнө тез жардам кызматы тарабынан 2 унаа бетме-бет кагышканы тууралуу
тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери барып, уурулук болгондугун аныкташкан дешти милициядан. Учурда кол салгандар изделип жатат. Бар тапканын шылуундарга алдатып, мыйзам чегинде укук коргоо органдарына арыз менен кайрылышып, бирок жолу болбогон жарандар миңдеп саналат. Каарманыбыз шылуундардын колуна түшүп, оор кырдаалга туш болгон тагдырын ыйлап айтып берди. Азыркы заманда көптөрү түшүнбөйт экен, абсолютно чын. Кыргызстандын калкынын дээрлик көпчүлүгү жакыр жашагандыктан банктардан насыя алууга же башка тааныш билиштерден үйлөрүн, автоунааларын жана башка мүлктөрүн күрөөгө коюп карыз алууга аргасыз болушат. Дал ошол карыздардын үстөк пайызы өтө жогору болгондуктан көпчүлүк эл үй мүлктөрүн тарттырып, ден соолугунан ажырап азап тартып жатышат. Частный лицо бирөөдөн ушундай элде жок, башка элде жок болгондой башкача процент күнүнө өсө турган процент алып, ошондон аябай банкрот болуп, үйдү дагы, контейнерди дагы, месталарды, чоң тамды дагы бүт алдырганбыз да. Биздин каармандын аты өзгөртүлүп сезим деп берилди. Себеби каарманыбыз мыйзамсыз үстөк пайызда акча алып, аны төлөй албай, үй мүлкүнөн ажырап, өмүрү коркунучта калгандыгын өксүп ыйлап айтып берди. Ушундай өлтүрүп кетет, пистолет менен атып кетет, тигиндей мындайды ушундай сөздөрдү айткандан баягы коркконубуздан бүт акчалардын баардыгын жерден чуксак да таап берип турчук да, түндөп болсо дагы даже таңга мал чалчы. Үй мүлкүн шылуундарга алдатып жибергендер бир эле сезимдин үй бүлөсү эмес. Мындай тагдырга туш болгондордун саны миңдеп саналат. Булардын көйгөйүн укук коргоо органдары дагы чечип бербейт. Анткени шылуундар менен тартип сакчылары табакташ экенин, сезимге окшоп оор тагдырга туш болгондордун баары айтып жүрөт. Жеке адамдардан процент алып иштешет да. Анан аларды кандайдыр бир деңгээлде мамлекет эч кандай көзөмөл кылбайт. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ушул жогорку процент пайыздык үстөктөр менен баягы акча берип ушундай иштеген жеке адамдар мамлекетке бир дагы салык төлөбөйт. Анан ошонун негизинде булар кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттин ичинде өздөрүн ээн эркин алып жүрүшөт. Эч ким сурабайт. Кандай кылып атасыңар, эмне кылып атасыңар, эмне үчүн мындай деген суроолор жок мамлекеттик органдар тарабынан. Мыйзам нуру коррупцияга каршы коомдук бирикмесинин юристи Динара Медетованын айтуусунда шылуундардын колуна көбүнчө юридикалык билими жок адамдар туушугат. Мамлекеттик саясат майда барат ишкерлерди колдоого бурулбагандыктан көптөгөн жеке ишкерлер жабыркап жатышат. Баягы мамлекеттик саясатты дагы айта кетсем болот. Ушул жерде президентибиз баш болуп айтып атпайбызбы? Жеке ишкерлерди колдойлу, аларды текшербейли, алардын салыгын төмөндөтөлү, өлкөбүз өнүксүн деп. Бирок ошол эле учурда эмнегедир ушул жеке адамдарга, процент берген адамдарга бир дагы көңүл бөлбөйбүз да, Ал адамдар болсо биздин мына деп тамтың басып баягы ирденип келе жаткан жеке ишкерлердин тагдырына балта чаап коюп атат да. Каарманыбыз үй жайын мыйзамсыз тарттырып жиберип, укук коргоо органдарына бир канча жолу кайрылышкан. Бирок алардан майнап чыкпаганда мыйзам нуру коомдук бирикмесинин юристтери арачы болуп, сезимди оор кырдаалдан куткарышкан. Азыр жашоом кадимкидей уже өзгөрүү болду. Анткени мурун баламды көтөрүп, кечке чейин ар кимден акча сурап, тиги процентти кантип төлөйм, бул процентти төлөйм деп уже ушинтип жүрсөм, азыркы эмеде уже үйдө отуруп калдым да. Ойлонбой уже телефонумда тынч, нервимде кичине успокоиться этип. Мамлекеттик ипотека 6% үстөк менен качан бериле тургандыгы белгилүү болду.
Ушу тапта мамлекеттик ипотеканын үстүгү 7-9% түзөт. Май айында премьер-министр Абылгазиев күзгө чейин үстүк пайыз азаярын убадалаган. 1 ноябрдан тарта мамлекеттик ипотеканын үстүгүн 6%га чейин төмөндөтүү пландалууда. Бул тууралуу компаниядан билдиришти. Комплекстүү иш-чаралар өткөрүлүүдө. 1 ноябрдан тарта үстөктү төмөндөтөбүз деген пландар бар. Эми ал төлөнгөн баштапкы суммага жараша 6-8% түсүп калат дешти мекемеден. Эскерте кетсек, бул ипотека бюджеттик мекемеде иштегендерге гана берилет. Максималдуу сумма 3 миллион сомду түзөт. Карыздан 15 жылда кутулуу кажет. Түндүк-түштүк альтернативдик жолунун курулушу 2022 жылы аяктайт. Бул тууралуу Транспорт жана жолдор министрлигинин долбоорлорду ишке ашыруу тобунун инженер-жолчусу Замир Исқақов билдирди. Анын айтымында түндүк-түштүк альтернативдик жолу 3 фазага бөлүнгөн. Биринчи фазада 150,9 чакырым жол жана 3,8 чакырым тоннель куруу каралган. Экинчи фазадагы жолдун узундугу 99 чакырымды түзөт. Жалпы узундугу 1472 метрди түзгөн эстакадалык көпүрө дагы курулат. Үчүнчү фазадагы жолдун узундугу 69,7 чакырымды түзөт. Аны 2022 жылы аяктоо пландалууда. Эгерде график боюнча баары аткарылса, 2022 жылы түндүк-түштүк жолу толугу менен ачылат деп айтылат маалыматта. Жеке ишкер Илгиз Шаменов жетектеген Тяньшань Форель жоопкерчилиги чектелген коому Россиянын Продмассив Сибирь жоопкерчилиги чектелген коому менен биргелешип, Кыргызстанда өстүрүлгөн форельди Россияга экспорттайт. Бул боюнча келишимдин негизги наркы 3 миллион долларды түздү. Шаменовдун айтымында Кыргызстанда өстүрүлгөн форельди башка өлкөгө чоң суммада экспорттоо жана балык чарбачылыгын өнүктүрүүдө Кыргызстандагы алгачкы кадамдар жүрүп жатат. Кыргызстанда өстүрүлгөн форель дүйнө жүзүндө алдыңкы орунда турат. Эске салсак, ушул жылы президент Сооронбай Жээнбеков атайын иш сапары менен жеке ишкердин чарбачылыгы менен таанышып, мамлекет тарабынан колдоо болоорун айтып, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан дагы жеке ишкерге колдоо болоорун убадалап кеткен. Социалдык тармакта дүң болгон тема ырчы Самара Каримованын Москвада концерт коюшу. Концертинин билет баасы элди шок кылып жатат. Билет баасы 800 рубльдан 10 000 рубльга чейин сатылып жаткандыгы айтылууда. Кремльге концерт кое турганы боюнча ырчы өзүнүн интернеттеги баракчасына жазган. Каримова алдыдагы концертинин 1-2 өзгөчөлүктөрү тууралуу дагы айткан. Жазганына караганда кыргыз ырчыларынан алгачкы болуп Москвада концерт берип жаткан Самара Каримова. Анын Кремльде өтө турган «От сердца Азии к миру» деп аталган концерти Орус филармониясынын оркестринин коштоосунда болуп, жанага конок катары Италиядан Ингрид чакырылган. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.